Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен сиздерге дагы бир студиябыздан коттуу мейманы менен тааныштырайын деп турам. Чыгармачылыктын чейир жолунда дал ушундай дем күч менен алдыга сапар таштап, көптөгөн жаңы чыгармаларды жаратып келе жаткан жаш талант ырчы Мунарбек Кадыров бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Кутман таңыңыз менен. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Бүгүнкү күнүңүз деги эле кандай башталды? Жакшы, Кудайга шүгүр. Амандашып алайлы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Эртең мененки маанайдан бир күндүк турмушуң маалым дегендей, бүгүнкү маанайыңыздар жакшы болсун. Көп күнүңүздөр жакшы жаңылыктар менен коштолуп өтсүн дейли. Кудайга шүгүр, жакшы келдик. Демек, бир күндүк жашооңуз бизге маалым болуп калды. Сиздин күлүп киргениңизден эле бүгүнкү маанайыңыз жакшы экен, Ооба, буюрса жакшы. Өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы, буюрса. Сизди чыдамсыздык менен күттүк, чындыгында. Жалпы телекөрүүчүлөрүбүз да күттү, дал ошол айрыкча гитара сүйүүчүлөр десем дагы жаңылышпайт экенмин, бардык кыздардын бардыгы сыналга жакыныраак келип алып, сыналгын үнүн чоңойтуп алып, сизди күтүп атса керек, жагымдуу чыгарма аткарат деп. Адегенде дал ошол өзүңүз туурасында кененирээк жалпы көрүүчүлөрүбүзгө маалымат берип өтсөк, кай жердин кулуну болосуз? Негизи Өрүк Зарлуу Баткен областынын кулуну болом. Баткен областынын Кадамжай районуна караштуу Майдан деген айылда туулуп өсүп, чоңоюп, айтор ошол жактын суусун ичип чоңойгонбуз. Учурда Бибисара Бейшеналиев атындагы искусство университетинде билим алып жатабыз. Эстрада бөлүмүндө. Анан чыгармачылыкка эми жаңыдан кадам баштап ушул кичине тайтайлап басып эме кылып атабыз, буюрса. Алгачтуу шоулар кесилип келет, буюрса. Кесилип келет. Эл назарына чыгармалар сунулду, Ооба, буюрса жакшы. Деги эле айтып өтсөңүз, дал ошол Бибисара Бейшеналиев атындагы окуу жайда окуйм деп калдыңыз. Ал жерге деги эле ошол чыгармачыл чөйрөгө аралашууга эмне себеп болду же элибизде айтат эмес, баккан арыктан суу агат деп, балким үй бүлөңүздөрдө чакан аудиторияда ырдап жүргөн атадан балага өтө турчу өнөрбү? Андай бир туугандарым деле ырдап калышат, атам деле кичинекей ырдап калышат. Анан мен кичине өзгөчөлөнүп ушу кичинекей кезимден эле аракет кылып ырдап, гитара үйрөнүп, антип эле анан ушул мен да окуп көрөйүн, балким менден да чыгат деген жакшы үмүт менен окуп келатабыз. Эми буюрса чыгармаларыбызды азаздан элдин назарына сунуп дегендей. Окуунун жыйынтыгында ийгиликтер сизге карап жылмайып турган учур экен да, Кудайга шүгүр. Деги эле ошол окуу деп калдыңыз, устаттар туурасында кеп кылсак, дароо эле биз түндүктөн ушул турушубузда түшүп калган жерибиз жок. Ушул мезгилге чейин, даражага чейин ырларыңыз эл алдына чыкканга чейин ошол жогорку деңгээлге жеткизген устаттар туурасында кеп кылсак. Устатым Жумашев Садыр деген агайдан сабак алам, вокал боюнча. Анан дагы көптөгөн мугалимдер бар. Ошолордон берген билим менен буюрса эме кылып үстүнөн иштеп жатабыз. Анда эмесе ошол агайлардын эмгегин десек дагы жарашат го, эмгегин жыйынтыгын бир элге тартуулап бир жагымдуу чыгармадан баштасак кантет? Ошентей эле мейли. Гитаранын жалпы биздин телегөрүүчүлөрүбүзгө кайсы чыгарманы аткарып берейин деп турасыз? Маралым деген чыгармамды аткарып берейин. Жакында эле клип тартып элге сунуштадык. Ошол жаңы чыгармамды ырдап берейин. Жакшы болот. Сөз обону өзүмө таандык. Жакшы болот. Жол көргөзөт шашылын дегенсип баратамын, тозуп чыкчы маралым, 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 сенин менен бир болууну самадым, маралым, маралым, маралым.
аясың ояңсырап аярым аярым сүйдің бекен сен да мени маралым маралым ширелешкен жүрөгүбүз бир болсун ардайым сени менен бактылуумун маралым 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 сени менен бир болууну самадым Рахмат. Азаматсыз. Дагы да болсо өнөрүңүз өркүндөй берсин дейли. Мына жалпы телекөрүүчүлөрүбүз дагы өнөрүңүзгө күбө болду окшойт. Эми айтып өтсөңүз, деги эле ушул чыгармачылыктагы табитиңиз тууралуу айтып өтсөңүз. Табитимди эми башта мындай көп эле ырлар жазып келем буга чейин, анан өзүмө жакканды анан продюсерим менен кеңешип ушул ырды жазсам кандай болот деп, анан жалпы командабыз менен кеңешип көрүп, бул болот, бул болбойт деп анан мындай электен өткөрүп анан кийин чыгарабыз негизи ырларды. Продюсер деп калдыңыз, продюсер менен иштешүү кандай болуп атат? Жеңилге туруп атабы? Ооба, тил табышып алып атасыздарбы? Кудайга шүгүр жакшы азыр учурда. Ырлар кимдер тарабынан сунушталат көбүнчө? Продюсер тарабынанбы же мына өзүңүз жазамдап атпайсызбы? Да же өзүңүздүн жан дүйнөңүздөн чыккан ырларды өзүңүз сунуштайсызбы? Деги эле жан дүйнөңүз кандай ырларга жакын, ошол туурасында? Жан дүйнөм лирикага жакын, ошондой жайыраак ырларды жактырам негизи. Анан азыркы тапта Нурлан Мамакеев деген продюсер агабыз менен иштешип атабыз. Бир жылдын жүзү болду буюрса. Буга чейин биринчи ырым мен мейли сен кете бергин деп аталат. Ошол ырыбызды чыгарганбыз. Элдин колдоосуна алынып, YouTube сайтында бир 3 миллиондой көрүүчү топтой алды. Учурдан пайдаланып бардык колдоо көрсөткөндөргө кыргыз элиме чоң рахматымды айткым келет. Анан экинчи ырыбыз бул болду. Маралым деп аталды. Мында кече жакын күндөрдө эле чыгардык. Ошол эми чыгармачылыкта буюрса жаңырлар жаралып атат, жазылып атат дегендей. Деги эле сиздин аткарууңуздагы ошол гитаранын коштоосунда көбүнчө жайырларды угуп келебиз бүгүнкү күнгө чейин. Анан деги эле суроо жаралып атат да, ошол жерден шаңдуурларды да аткарасызбы деген. Ооба, аткарабыз албетте. Бирок сиздин өзүңүздүн репертуарыңызда YouTube каналдарыңызда элге тартууланып элеге, эл арасында чакан аудиторияда гана аткарасызбы? Пока что тартуулай элекпиз, YouTubeга чыгара элекпиз, анан өзүбүзчө эме болгондо ырдап жүрөбүз, барыбыз бар. Дал ошол шаңдуу чыгарманы бирге тыңдасак болорбу экен анда? Эми шаңдуу деле деп айта албайм, эми кичине шаңдуураак. Таң эрте жалпы көрүүчүлөрүбүзгө шаң тартуулап, кайсы чыгарманы аткарабыз? Жаным деген чыгармамды аткарайын. Бул обону меники, анан сөзүнү бир Асылбек Асанов деген акын инебиз жазып берген. Жаным деп аталат. Жалпы биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн урматына. Жакшы болот. Көздөрүң сүйүү чачып, булганчың толкуп ташып, баратам сага жаным шашып. Сүйүнүп бирде жашып, сүйүүнүн балын татып, бир жаным сага бир ашып. Арзумду ачык айтам күнде, бактыма өзүң болдуң себеп. Түгөйүң сенин болгум келет, түгөлүп бирге жаныңда, жаныңда. Жаным,
бақытқа чогуу барып кыялга жетсек жолду салып жаным жылмайың кубат берет жанга учалы бийик булуттарга жаным ай жаным бир болчулар бир жарыктанда кетели бирге алыстарга жаным жүрөктүн арысы сен жашоомдун маңызы сен жаным Баракелде, азаматсыз терең ыраазычылык билдирели. Деги эле айтып өтсөңүз ушул негизи эле мына азыр дал ушул таң эрте студиябызда чыгармачылыгыңызга күбө болуп турбайсызбы? Анан чыгармачылыктан сырткары дагы эмне кыласыз? Кандай өнөрлөрүңүз бар? Чыгармачылыктан сырткары Биз көрө элек, биле элек, балким. эми ошол окуйбуз, анан кечинде бир аз алган билимибиз боюнча жаштарга кичине вокал жагынан сабак беребиз. Андай жаңыдан эме болуп баштагандаргачы. Ошол анан чыгармачылык менен иштейбиз. Анан сырткары. Болгон чыгармачылыгы. Деги эле чыгармачылык деп калбадыңызбы? Анан чыгармачылык деги эле адамды качан чарчатат? Ошо чарчаган учурда өзүңүздү эмне кылып аласыз? Балким спорт менен машыгасызбы? Балким спорт менен эле кээде машыгып турабыз, анан баягы залга барып деген нерселер жок. Буюрса пландар бар. Залга дагы барабыз. Анан чарчаганда ырдайм көбүнчө. Гитарамды колума алып эс алам. Чарчасаңыз да ырдаганда кайра эс аласыз, ошол учурда. Жакшы. Деги эле өлкөбүздө баягы пандемия учурунда сизде чыгармачылыкта аксоолор болгон жокпу? Ошол туурасында. Ооба, бир аз болду пандемия учурунда. Анан эч жака чыга албай үйдө эле жатып калбадыкпы? Ошол убакта көбүнчө ырларды жазып, обондорду жазып, жаңы чыгармалардын үстүндө иштеп, бир аз пайдасын тийгизди карантиндө эле. Ошол жаңы чыгармаларды жазып даярдап койдук, буюрса акырындык менен тартуулайбыз. Деги эле баягы ырды чыгарганда бул сөзү оонуна аябай маани берилет эмеспи? Анан ошол учурда дагы баягы ырды жазып жатканда ушул ырым элге жетет болду экен, эл назарына кандай кабыл алат болду экен деген ой ар бир эле акынды түйшөндүрсө керек. Анан сиз дагы ушу ыр жазууда өзүңүздүн автордук чыгармаларыңыздан сырткары акындар менен дагы иштешүү пландары барбы? Бар, иштешип келебиз буга чейин деле. Азыркы тапта ушу Асылбек Асанов деген инибиз биздин командабызга кошулган. Ошол менен чыгармаларыбызды биргеликте иштеп келебиз. Анан буга чейин биринчи ырымды ошо Бакытбек Чылымов деген акын агайыбыз жазып берген. Анан биринчи обон жазып алып, ага кичине сөздөрдү терип жазып, андан кийин акындарга көргөзөм албетте. Анан алар менен кеңешип, айтор ушинтип чыгарабыз. Жакшы. Деги эле мына окууну быйыл бүтөсүз буюрса, Кийинки жылы. Бир аз кечирээк окуп калдык. Эми билимдин эрте кечи жок дейт. Ооба, билим алуунун эрте кечи жок. Дагы да болсо ушул калыбыңыздан жазбаңыз дейли, мына аракетиңиз күч чындыгында. Анан окууну бүткөн соң дагы да болсо ушу элге чыгармачылык менен кызмат кылайын деген ойлор барбы же окууну жыйыштырып, балким бизнес жаатына башка өнөрүңүз менен жашоонун агымын улап кетесизби? Андай пландарым жок. Только чыгармачылык, буюрса бир кыргыз эстрадасында бир өзүбүздүн ордубузду тапсак экен деген жакшы ниет, максаттарды коюп алып, ошону иш жүзүнө ашыруунун аракетинде жүрөбүз азыркы тапта. Башка бизнес пландар деле жок. Дал ошол мына жаңы тартылган клибиңиз тууралуу сөз кылсаңыз. Бул клиптин идеясы Байгазы деген клипмейкерибиз бар өзүбүздө. Ошол жигитке таандык. Анан ырды угузуп, ушундай чыгарма болду, эми кандай клип тартсак деп экөөбүз кеңешип, давайте могун жер мындай кылалы деп чыгардык. Айтор
Көбүн эсе өзүңүздөр менен өзүңүздөр иштөө үстүндө. Бизде жалпы команда бар, 2 клипмейкерибиз бар, өзүбүздүн аранжировщигибиз бар. Анан сизбе командабызда где-то 7-8 ырчыбыз, ошол продюсерибиз менен чогуу. Эми жалпы көрүүчүлөрүбүзгө бир жагымдуу чыгарма аткаралык анда кайра. Макул, келиңиздер эми. Убакыт деген чектелүү бизде, анан ушул ырдатып калам деңиз. Соңуна чейин баягы ырчы келсе ырдатат, бийчи келсе бийлетет, акындар келсе ыр окутат эмеспи. Анан баягы баардыгы өз жолу менен болсун, сизди дагы ырдатып калууга биз жетишели. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Келиңиздер анда, мен эң алгачкы чыгармамды аткарып берейин, мейли сен кете бергин. Бир аз кайгылуураак. Бул дагы автордук чыгарма, Автор. Сөзү Бакытбек Чылымов жана айтып кеткен агайымдыкы, обону меники. Кайрылып келсе дедим, сен элең эңсегенин, арманды суусун кечермин. Азабын көтөрөмүн, мейли сен кете бергин, эмеми сенсиз өтөрмүн. Укпадың ыксадага, ушту бул сүйүү абага. Учкундай алонгон, сезимдер батты санага. Мейли сен кете бергин, сүйүүңө жете бергин, сүрөтүң жүрөгүмдө сакталат эселегин. Батпастан саналарга, бактылуу болгон садага. Мейли сен кете бергин, мен сени кечиремин, мендеги ак сүйүүнү мен кантип өчүрөмүн. Жан дүйнөн жаралаба, бактылуу болгон садага. Жанымда болсо дедим, торыма консо дедим, келбедиң сенсиз өтөрмүн. Сагынып эңсегеним, кайрылып сен келбедиң, жалгыздык күнүм кечермин. Укпадың ыксадага, ыйлатып кеттиң башкага. Учкундай алонгон, сезимдер батты санага. Мейли сен кете бергин, сүйүүңө жете бергин, сүрөтүң жүрөгүмдө сакталат эселегин. Батпастан саналарга, бактылуу болгон садага. Мейли сен кете бергин, мен сени кечиремин, мендеги ак сүйүүнү мен кантип өчүрөмүн. Жан дүйнөн жаралаба, бактылуу болгон садага. Бактылуу болгон садага. Мейли сен кете бергин. Терең ыраазычылык билдирели, чоң рахмат. Бизде убакыт деген чектелүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтөлү. Таң эрте жалпыңыздарга жагымдуу чыгармасын аткарып, дал ошол чыгармачылыктын чыйыр жолунда эмгектенип келе жаткан жаш таланттырчы Мунарбек Кадыров бүгүн бизде конокто болду. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо чыгармачылык ийгиликтер болсун. Рахмат сиздерге, дагы сиздердин жалпы жамаатыңыздарга, биздин көрөрмандарга баарыңыздарга чоң рахмат. Ушундай жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берип атканыңыздар үчүн. Каналыңыздар өнүгө өсө берсин. Рахмат. Сизди дагы буюрса жаңы чыгармаларыңыз чыкканда биздин студиябыздан күтөбүз. Бар болуңуз. Буюрса. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо өз көрсөтүүбүздү алдыны көздөй улантмакчыбыз.